токол катындын балдарына да мындай мамиле кылбайт. Биз алардан да жаман болдук. Ошо аларды да карайт ата-энелери, аталары. Биз алардан да жаман болдук. Ушу жерде мына жашаганыбызга 15 жыл болду. 15 жылдан бери деле бир бизди караган киши болгон жок. Келет да обещать этет, кетип калат. Болду. Биз ортодо калабыз. Эл азыр өзүнүн арабасын өзү эле сүйрөп жашап атат. Бу жерде жолго 200 сомдон чогултуп мына шагыл төктүрдүк эле, аныбыз деле ортодо уже машиналар көп кирип чыгып атат, уже болбой жолубуз дагы жаман болуп калды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунча президент болгону көп эле жакшы иштерди жасадыңыз. Ушу биздин Акжардын элин да бир карап биздин көйгөйүбүздү чечип берип коюңуз. Жол маселеси эң биринчи маселе болуп турат бизде. Ушу жолду оңдотуп бериңиз. Андан кийин транспорт, балдарыбыз окууга бара албай, өзүбүз жумушка бара албай, пересадкалап барып атабыз. Ушул маселени чечип берип коюңуз. Биз силерден суранабыз. Жашап атканыбызга мына 15 жылга чокултап калды. Жашап атабыз ушундай жашоодочу. Документ жок бир деле. Эч нерсе жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Акжар комушунун өзүңүздүн көзөмөлгө алыңызды суранабыз. Суранабызбы? Суранабыз. Өзүңүздүн көзөмөлгө алыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди Свердловскийге кошуп, акимиятына Свердловский районго кошууңузду суранабыз. Биздики шаарга каратып бериңизде. Бир келип өзүңүз ушу шаардын четинде эле турабыз. Башка мамлекеттен келген жокпуз. Өзүңүз бир келип чечип берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей өзүңүз мына көрсөңүз эч ким эч жака карабайбыз. Мына айыл өкмөттөн келди, Ленинскийден. Мына жарымы Бишкекке карайсыңар, жарымысы андан арагы Аламединге карайбыз деп. Жол транспорт министрлигинен келди. Ал болсо мэрияга карайсыңар дейт. Мэриядагылар болсо бизде Аламединге карайсыңар деп жөнөттү. Азыр мына ошо футболчу тепкиленип жүрөбүз биз мына деп. Барбаган жагыбыз калбады. Барган жагыбыздын бардыгы эле бизди ушу иттен чыгаргандай кылып чыгарып коет. Биз бул Кыргызстанда өгөй баладай эле болуп калдык. Мына жолубуздун кебетесин көрүңүздөр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз Ак Ордодо айттыңыз эле, бир жаңы жылга калбай чыгат деп. Могу биз жактагы общий мына конуштарда чыгып атат бизден кичине. Биз бул жерде 15 миңден ашуун элди тепкилеп, же эч жерде баланска албайт бизди. Бизге көңүл буруп, бизди да кичине карап коюңуздар, кыйналып кеттик. Же больницабыз жок, же мектебибиз жок. Балдарыбыз сигандардай болуп көчөлөрдө кыйналып кетти, суукта мектепке катташ азап болуп атат. Жолдорубуз момдет бузулуп, маршруткалардан жакшы жүрө албай атат бул жолдордо. Келип өзүңүз чечип берүүңүздү суранабыз. Биз Акжар айыл өкмөттө мына 2006-жылдан бери жашайбыз. Менин атым Мурзабек Нурмамат. Кыргызстандын өгөй баласындай болуп отурабыз мына. Жаныбызда турган документ чыкты. Буякта документ, ортодо бизде документ жок. Балдарыбыз кыйналып атат. Доктурга баргандан, больницага баргандан, бала бакчага баргандан, пенсиядан ар ким ар жерде учетто. Ушуну кызыл китеп жок. Кыйналып атабыз. Мектеп жок. Ошон үчүн сиздерден суранабыз, биздин чоңдор. Биздин жолубуздан дагы ошо скорыйда келе албайт да, такси чакырсак же такси келбейт. Акжар элинин тургундары жетим баладай эле да, тияка 4 күнчөк болушат, бияка 4 күнчөк болот. Же болбосо же пособияга чыга алышпайт, же учетко тура алышпайт. Скорый чакырсак келет, бирок ушу жолубузду аябай көп айтышат да, жолуңар начар экен деп. Такси чакырсак деле биз Афганистандын жолунан да жаман деп качат. Деле такси кирбейт ушуга качып. Бу жерде Акжардын башындагы эле өзүбүздүн көнгөн таксилер эле кезигип калып, ошолор апарбаса, башка таксилер деле кирбейт. Анан окуучулар ушу мектепке баргандан аябай кыйналып атышат. Азыр ар кайсы жерде окушат, мына мектеп бир эле мектепке барышпайт. Келечекке Ак Батага барат, шаар ичине барып окушат. Ошолор маршруткага батса батат, батпаса калып атышат. Пересадкалап барып атышат. Анан ушу инвалид балдарыбыз бар. Ошол балдарыбыз дебир жерге учетко тура албай, ошолордон дагы бир жардам немеден кыйналып атабыз. Ошолорду карап, өзүңөр бир жакшылап чечип берсеңер жакшы болот эле. Биз жөн эле ортодо топтон да жаман болдук. Бизде
Акжарда бизде инвалид балдар өтө көп, 100дөн ашык, бир семьяда 1ден 2ден инвалидтер бар. Алар продукта жагынан өтө кыйналып атат. Реабилитацияга барганда транспорттон кыйналышат. Бизден эч ким каар албайт. Биз Кыргызстандын составында жок үчүн бизге эч кандай жардам продуктасы жок адамдар бар. Барда мына менин кызым 1-группа инвалид мына 22ге чыкты. Ушу кызга ушул жака келгени бир эчтик алган жокмун. Учетубуз жок, кайда барабыз? Тияка барсаң учетуң жок, тияка барсаң тииниң жок деп деле бир неме кылбайт. Ошо үмүтүбүз эми сизде Садыр Нуркожоевич, бизди караңыз. Сиз чечип бериңиз. Ушунча элге, ушунча Кыргызстанга жакшылык кылып атасыз.